Бүгүн 5 октябрь Ош шаары үчүн өзгөчө күн. Себеби дегенде дал ушул Ордолуу Ош шаары туулган күнүн белгилейт. Шаардыктар үчүн эки эсе майрам. Себеби дегенде дал ушул шаардын эң башкы аренасы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион оңдоп түзөөдөн кийин ачылат. Андыктан майрамдык иш-чара кандай уланат? Сиздер менен чогуу назар салалы. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун расмий ачылышы астында аренада кандай өзгөрүүлөр болгондугун көрүп келдик. Мына азыр биз Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун ичиндебиз. Дал ушул стадиондо Алай профессионал клубтун базасы жайгашкан жана дал ушул базанын ичинде дагы футболчулар үчүн шарттар бир кыйла жакшырган. Алай профессионал клубтун оюнчусу Нурдөлөт Сталбеков. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Акырын. Жана стадиондогу футболчулар үчүн шарттар тууралуу өзү көрсөтүп берет. Прачечный 3-4 стиральная машина, шилкалар бар. Мына бул жакта балдар жашайт, 4 бала. Мурун ремонттор мындай эмес эле, азыр жакшы болуп калды шарттары. 4 бала. Ошо будан аркы бөлмөлөрдө да жашашат. Полный ремонттон өтүп алды. Шарттар жакшы сон болуп калды. Мына бул жак кухня, бул жакта жаңыланды. Бул жерде балдар эртең мененки кечки, түшкү тамактарын жешет. Саламатсызбы эже? Бүгүнкү эмне? Завтрака. Яичный сок сайт, а? Яичный сок? Саламатсызбы? Жакшы рахмат. Өзүңүздөр байкагандай стадион ремонт бүтүп калды. Трибуналар, бул жакта раздевалкалар, оюн таласы гибридный болуп ремонттон өтүп калды уже, бүтүп калды. Акыркы күндөр бүтүп калса керек буюрса. Ошо менин оюмча дагы ошо таасир этти го дейм. Өзүбүздүн болельщиктер менен баары башкача болмок. Эл тургундары келип, биздин команданы колдоп, ошол өзүбүздүн талабыбызда өтсө, может азыр биринчи же экинчи месте болуп калмакпызбы, ким билет. Оюн эми кечки убакытта болсо жакшы болсо керек. Деги эле игрокторго, болельщиктерге, игрокторго эми кечинде ойногон жайында өзүңүздөр билгендей аба ырайы ысык болот. Кечинде бул жерге полив суу чачылат, анан кичине салкын болгондуктан оюнчуларга дагы ыңгайлуу. Анан болельщиктерге дагы жумуштарынан чыгып кечки саат 8-дерде 7-ден өтүп болгондуктан ойлойм ушу көрөрмандарга да ыңгайлуу болмок да. Алай футболдук клубунун үй аренасы болуп саналган стадион 1961-жылы курулган жана алгачкы жолу толук оңдоп түзөөдөн өттү. Реконструкция алкагында стадиондо чатырлар орнотулуп, көрүүчүлөр отурган трибуналардын үстү жабылды. Ал эми оюн талаасы гибриддик болуп жаңыланып, автоматтык сугаруу системасы орнотулду. Стадиондун директору Мирлан Бакиров жаңыланган аренанын ачылышы шаар күнүнө өзгөчө белек болду деп белгиледи. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө стадиондун өзгөрүшү бул эмнеден болуп атат? Азыр бул март айынан бери башталды. Стройкалар стадиондун ичи боюнча. Стадиондун ичине мисалы полял боюнча, покрытие боюнча, үстүн жапкан боюнча мэрия менен министерстводон жардам берилди. Мачталарды коюлган болсо прожекторлар, аны КФЛден жардам берилип коюлду. Азыркы күндө өзгөргөн эместери ошо поля стандартка жооп берди, дүйнөлүк стандартка жооп берди. Поляны гибридный поля кылдык. Азыр поляны кылып бүттү, пока бир ишке кире элек поля, буюрса 1-2 айда да кирип калат. Анан үстүнү жабышты, бүт покрытие болду, стадионду айланасы менен бүт жаап чыкты. Өзгөрүштөр ошолор болду. Стадиондун ички көрүп атасыздар өзүңүздөр, ич жактары бүт ремонт болду, бар жок ал жакта өзгөрүлдү. Анан дагы бир суроо, бул буякта стадиондун чекесинен аркы бетинде эме курулду, тренировочный база Алайга отдельный. Ал жакта тренировочный база болот. Ал дагы бир жакынкы күндөрдүн ичинде бүтүп калат. Андан кийин аны дагы ишке бир 4 ай 5 айдан кийин беребиз. Стадиондан кийин буякта азыр резиновый покрытияны уже жазда салабыз буюрса, ал дагы уже планда. Өзгөрүштөр ошолор азыр пока.
стандарт азыр эле айтып аттык го, ошо бул эл аралык стандартка жооп берет. Эми биз азыр биздин убакта мындай стадиондор жок эле да, биз жаш кезибизде мындай стадиондор курулган эмес эле. Эски СССРдин калып кеткен стадиондор делек. Азыр эми мындай шарты жакшы болуп калды. Мына акыркы 3 жылда шарттар өтө жакшы болду спортко. Биз эми кийинки муунга өткөрүп беребиз деп атабыз. Ошо кийинки муундарга мурдан футболдор 6да 5те болот эле, кеч азыр эми 8-9га жылдырабыз, кечки мал футбол көрө турган болот. Эми кийинки жаш муундарга ошол мындай ушундай полилар тренировка кылдат, Кыргызстанды алдыга көтөрүшүн максат кылабыз да. Азыр бизде дагы мынакта академиябыз бар, Алайын академиясы. Ал жаштарды дагы ошо биз даярдап атабыз, ошо мына полиларды бүтүрүп, аларды алдыңкы чоң-чоң ийгиликке жетиштерине. Буйруса Кыргыз Республикасынын аймагында болуп аткан бүт стадиондор, бүт курулуп аткан спортивный эмелер, зданиялар бүт дүйнөлүк стандартка жооп берүү үчүн курулуп атат да. Буйруса биз дагы будущий мен ойлойм, эми Кудай кааласа биз чемпионат мираларды Кыргыз Республикасына принимать этсек, сонун болмок эле. Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыковдун айтымында бул стадион стратегиялык мааниге ээ. Биринчиден билесиңер, бул Ош шаары эми биздин альтернативдик стадион керек. Бишкек шаарында Дөлөн Өмүрзак болсо, биякта Акмакбек Сүйүнбаев стадионуна даярдык көрүп келчү элек, бирок башы машыгуучу боюн талаалары жоктугуна байланыштуу ошондой эле биздин берде стадиондун эл аралык деңгээлге жооп берүү, стандартка жооп бербеген үчүн курама команданы алып келе албай жүрчү элек. Ошондой эле эл аралык оюндарды өткөрө албайт элек. Кудай буйруса, мына эми АФКнын ошол эле ФИФАнын требованияларына заман талабына ылайык стадионду бүтүрүп жатабыз. Кудай буйруса бүгүн техникалык ачылыш жасалып, мына шаар күнүнө жетиштик. Республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен ошол эле фонд колдоо, футболду колдоо фондунан да акча бөлүнүп, мына жарыктандыруу, гибриддик полиясы, ошондой эле баягы трибуналардын үстү жабылып, кийинип чечинүүчү жайларды оңдолуп, анан ошо машыктыруучу дагы жанында азыр гибриддик полия менен оюн талаасы курулуп атат. Кудай буйруса, ойлонгон максатыбызга жетип отурабыз. Негизги максатыбыз ошол кийинки жылдардан баштап бул жерде да биздин ички чемпионатта ойногон биздин клуб Алай оюндарын берде өткөрөт, ошондой эле эл аралык деңгээлде турнирлерди өткөрсөк болот. Бул ошол VAR системасы, ошондой эле эл аралык оюндарды өткөрүш үчүн баардык талаптарды биз баягы архитектуралык бuyerda нормаларын карап туруп, ошолорду киргизгенбиз. Аларды ошо баардыгы жасалып жатат. Кудай буйруса бүттү. Анан Кудай буйруса кийинки жылдан баштап мына азыр бир гана чуркоочу жолун гана эмне жылкы калтырдык. Эмнеден өзүнүн технологиясы бар. Беговой дорожканы эмне жылкы бүтүрөт эмалда. Калган жаан эми бүттү. Оюн берде негизги ошо гибриддик оюн талаасын кылганбыз. Чемпионатты март айында баштасак, эрте. Баягы клубтарга да ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Андан тышкары биз март айында дата FIFA билесиңер, ноябрь айында болуп калса, коркпой Ош шаарына да өткөрсөк болот. Ош шаарынын башкы аренасынын ачылыш аземи өлкөбүздүн түштүк борборунун 3024 жылдыгына арналып, ал кала тургундары үчүн атайын шоу программа менен коштолду. Бул күнү келген элдин көпчүлүгүнөн жаңыланган стадиондо бош орундар калган жок. Аталган иш-чарага Ош шаарынын жана Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги катышышты. Салтанаттуу азем парад менен ачылып, аны Париждеги Олимпиада оюндарынын күмүш медаль ээси Мунарбек Сейитбек уулу баштап берди. Андан соң Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов сөз сүйлөп, шаар күнү менен жалпы келген конокторду майрам менен куттуктады. Саламатсыңарбы? Урматтуу Ош шаарынын тургундары, кадырлуу коноктор. Сиздерди Ош шаарынын күнү менен чын дилимден куттуктайм. Мына бүгүн тарыхы терең, берекеси мол, меймандос, кереметтүү калабыздын 3024 жылдыгын белгилеп жатабыз. Борбордук Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири болгон Ордолуу Ош кылымдар алмашып, дорлор өзгөчө баалуулуктарын сактап, тарыхый эселиктери, маданий мурастары, Ыйык Сулайман тоосу, Ак Буура дарыясы менен өзгөчөлөнүп, туристтерди өзүнө тартып турат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнө өзгөчө орду бар шаарыбыз учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратат. Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу, көркүнө көрк кошуп, ар тараптуу өнүгүүсү үчүн алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Келечекте Ордолуу калабыз дайыма жаркырап, таза, жашоого ыңгайлуу, заманбап, алдыңкы шаар болуш үчүн тынымсыз аракеттер көрүлүүдө. Бүгүнкү күндөгү жигердүү иштерибиз шаарыбыздын өнүгүү өсүүсүнө, шаардыктардын жашоо шартын жакшыртууга арналат. Кымбаттуу шаар тургундары,
эгемен Кыргызстандын экинчи борбору болгон калабызды аздектеп, күн санап өнүгүш үчүн салым кошолу. Көчөлөрүбүз шаңга, жүрөгүбүз жылуу сезимдерге толсун. Шаарыбыздын келечеги жаркын болсун. Ошубуздун 3024 жылдыгы кут болсун. Стадиондогу майрамдык маанайга өзгөчө шаң берип, Керим Турапов, Гүлжигит Сатыбеков, Ерлан Андашев, Нурлан Насип, Фриман жана башка кыргыз эстрада жылдыздары ырдашты. Ошондой эле Өзбекстандын ырчысы Азо да келген көрүүчүлөргө белгилүү ырларын тартуулады. Бул күнү стадиондогу майрамга 20 миңге жакын шаар тургундары жана коноктору күбө болушту. Көрүүчүлөр эми бул стадиондо эл аралык беттештерди көрсөк деген тилектерин айтып, Кыргызстан улуттук курама командасынын оюнун бул аренада күтүп келишерин айтышты. Раньше стадион мындай анча эмес көрүнөт эле, азыр прям вообще шикарно, сонун болуп калыптыр. И өзгөргөн нерсе, үстүнө мыналарды тизиптир. Эми күн тийип атканда дагы салкын боло тургузду, элге жакшы болсун деп коюп коюштур. Ошо. Ооба, концерт жакты, сонун болду. От души бийлеп ырдадым. Жакты мага, сонун аябай. Негизинен буга чейин өзү кечинде мындай прожекторлор жок, оюнга шарт жок эле, азыр пока жакшы болуп калды. Кечинде келип ойноп атабыз, өз күндүзгү убактыбызды бөлүп, кеч келип ойногонго азыр шарт түзүп беришти. Ошого рахмат. Биздин бир тилегибиз ушул Кыргызстанда курама командасы ушул жака келип ойно берсе, көрсөк, ушул жерде жакшы чоң маанайда көрүп отурганга тилектешпиз. Майрамдык иш-чара биринчиден абдан жакшы өттү. Даярдык абдан жакшы. Ош шаарынын мэриясына, уюштуруучу тобуна ыраазычылык билдиребиз. Стадиондун жаңыланышы, оңдоп түзөлүшү бул абдан сонун. Эң жогорку мынандай жасалгыда жасалыптыр. Адамдарга ыңгайлуу, отурганга да бардыгы жакшы даярдалган. Үстү жабылган. Мурдага караганда өзгөрүү чоң аябай. Бир гана отургучтар эмес, бардыгы эле жабдыктарынан бери жакшы. Шаарыбызга бул чоң өзгөрүү. Мына ошентип Ахматбек Суйунбаев атындагы Ош шаарындагы стадион концерттик иш-чара менен жыйынтыкталды. Алдыда өлкөбүздөгү дагы башка стадиондордун ачылыш айдемдерин чагылдырабыз. Андыктан биз менен болуңуздар.